Үч алма адам баласынын жашоосуна чоң өзгөрүүлөрдү алып келди. Биринчиси, ого энежей коюп адам баласы бейиштен куулса, экинчиси Ньютондун башына түшүп илимде чоң ачылыш болду. Ал эми үчүнчү алма Стив Джобстун алмасы. Apple компаниясынын жаңы технологиялары биздин жашообузду жаңы нукка бурду. Чыган чыккан таштанды бала. Атактуу инноватор 1955-жылы 24-февралда Калифорния штатынын Маунтейн Вью шаарында жарык дүйнөгө келген. Кийин бул шаар дүйнөнүн эң акылдуулары чогулган микрокомпьютердик технология өндүрүшүнүн борбору болуп калган. Стивди жарык дүйнөгө алып келген ата-энеси аны ымыркай кезинде эле балдар үйүнө таштап кетишет. Төрөлгөндөн эле жетим калган талантты Пол жана Клара Джобстар багып алышкан. Стив төрөлгөн убагына жана жерине жараша өсүп, анык өзгөчө боло алган. Балким башка шаарда төрөлсө, аты алтын дамгалар менен жазылган Стивен Джобс болбой калат беле, аны бир Кудай билет. Ал кичинекей кезинен чачын өстүрүп, өзү курактуу балдар менен көп сүйлөшкөндү жактырчу эмес. Жалгыздыкты жактырып, өзүнүн улуулар менен жакшы тил табышчу. 16 жашында электрониканы жакшы билип калган Стив өзүнөн 5 жаш улуу Стив Возняк менен таанышат. Кызыкчылыктары төп келишкен экөө бат эле тил табышышат. Окууну аяктаган соң Джобс университетке тапшырып, бирок бир семестрден кийин эле окуусун таштап салат. Анын себебин 2005-жылы ал "Менин коллеждеги убактым текке кетти. Ата-энем өмүр бою чогулткан акчаны окуу үчүн короткум келген эмес" деп түшүндүргөн. Мына ушундан кийин гана ал технология дүйнөсүн түп тамыры менен өзгөртүүгө аттанат. Алгачкы кадамдар. Стив 20-га чыга электе буддизмге кызыгып, Индияга барып келет. Калифорнияга кайтып келген соң, ошол кездеги эң алдыңкы компьютердик оюндарды чыгарган Atari компаниясына ишке кирет. Бирок Возняк досу менен 1975-жылдан баштап жеке компьютерлерди чыгарууга бел байлайт. Алгачкы капиталды чогултуу үчүн экөө тең эң баалуу нерселерин сатып, Стив Джобстун гаражында иш башташат. Возняк чындыгында электроника тармагында гений болгон. Бирок көптөгөн адистердин айтымында, эгер Джобс болбосо, анын ойлоп тапкан буюмдары текчеде эле чаң басып калмак. Ошентип алар Apple компаниясын негиздеп, алгачкы Apple 1 компьютерин чыгарышат. Стив токтобостон Возняктан мындан да күчтүүрөгүн ойлоп тап деп өтүнөт. Возняк биринчисинен кыйла күчтүү Apple 2-ни жасап чыгат. 1977-жылы элге тартууланган бул жаңы компьютер бардыгын таң калтырат. 1980-жылга чейин экөө 120 миңдей компьютер сатууга жетишет. Стив Джобс жеке компьютерлердин революциясын жасаган адам катары тарыхта калат. Көп өтпөй 1984-жылы ал рынокко жаңы компьютер Макинтошту тартуулайт. Тилекке каршы, бир жылдан кийин сатуу абдан төмөндөп, Apple компаниясынын мүдүрлөр кеңеши Стив Джобсту жумуштан четтетүүнү чечишет. Apple'га кайтып келүү. Өзү негиздеген компаниядан чыгарылган инноватор Apple'ден тапкан акчасына Next компаниясын ачат. Тилекке каршы, Стив ал компания менен ийгиликке жетише албайт. Анын кийинки кадамы анимация жаатындагы Pixar компаниясын сатып алуу болот. Бул тармакта да көрүнүктүү өзгөртүүлөрдү жасап, өжөрлүгү менен миллиардер болууга жетишет. Ошол мезгилде Apple компаниясынын абалы абдан начарлап кетет. 1997-жылы Стив Джобс Apple'га кайра келет. Ал келери менен компанияны тазалап, таптакыр жаңы багытта иштеп, компаниянын эң негизги атаандашы Microsoft'тун кожоюну Билл Гейтс менен кызматташа баштайт. Анын биринчи кадамы жаңы iMac жеке компьютери менен башталат. Андан соң музыкалык ойнотуучу iPad дүйнөнү дөңгөрөтөт. Анын өзгөчөлүгү өтө ыңгайлуу жана мурункулардан кыйла күчтүү болгондугу эле. 2007-жылы Стив дүйнөгө уюлдук телефондун жаңы муунун тагыраак айтканда iPhone'ду тартуулайт. iPhone'го бүткүл дүйнөнүн көңүлү бурулат. Ал эми кийинки кадам технологиялык рыноктон ноутбуктарды сүрүп чыгууга багытталат. 2010-жылы дүйнөгө iPad'ты сунуштайт. Apple'дын продукциялары дүйнөнүн бардык булуң бурчунан ордун табууга өтөт. Бул жаңы кадамдар технология тармагындагы революция катары бааланат. Дартка даба табылган жок. Стив үй бүлөлүү, 4 уул кыздын атасы эле. Эл алдында күлүп жайнап жүргөн инноватордун ден соолугу акыркы жылдары начарлап кеткен. 2004-жылы анын уйку безиндеги залалдуу шишик операциянын негизинде алынган. Жакындарынын айтымында Стив өлүм жөнүндө көп ойлончу. Себеби
ал бул жашоодо өчпөс из калтырып кеткиси келген. 2009-жылы ал коомчулукка боорун алмаштырганын жар салган. 2011-жылдын 5-октябрында 56 жаш курагында Стив уйку безиндеги рактын айынан көз жумду. Стив Джобс өзүнүн өмүрүндө гениалдуу инноватордук таланты менен дүйнөнү өзгөрткөн 13 эркектин катарын толуктап, кийинки муунга мыкты үлгү катары тарыхта калды. Бул видео сиздерге жаккан болсо, каналыбызга подписка кылып, жакын адамыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Бул видеону бөлүшүп коюу менен сиз биздин каналыбыздын мындан арыда өнүгүшүнө чоң салым кошкон болосуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.